Ош областындагы Шагым айылы анча чоң эмес, болгону 500гө жетпеген үйдөн турат. Ушул убакка чейин ал башка айылдардан айырмаланчу эмес, бирок мындай нерсе ушул убакка чейин гана болгон. Шагым айылынын тургундары жалпы көйгөйлөрдү чечүүдө биримдиктин жана максатка умтулгандыктын жакшы мисалын көрсөтө алышты. Эми мунун баарын ирети менен айтып берели. Айылда чоң мекемелерден бул орто мектеп гана бар. Анын жанында 1-2 дүкөн жайгашкан. Бул айылдын борбору деп эсептелет. Жергиликтүү балдар үчүн өзгөчө эч нерсе менен алектенүүгө мүмкүнчүлүктөр жок. Балдарыбыз ар жерде мынандай жолдо, мынандай трассанын боюнда, же болбосо мынандай жылгалардын ичинде арасында ошол жактарда ойноого мажбур болуп турушкан да биздин балдар. Жолдо ойноо кооптуу экени түшүнүктүү. Жашоочулар балдар үчүн тынчсыздануудан улам чарчагандыктан жергиликтүү активисттер кырдаалды өз колуна алуу чечимин кабыл алышты. Мына жерлердин бардыгы бизде ушул балдар ойноо аянтчасына уже планировкасы болуп бүтүп жасалып аткан нерсе. Айылдыктар балдардын спорт жана футбол ойноо аянтчасын кура башташты. Бирок бир нерсени айтуу же кыялдануу жөнөкөй, ал эми ишке ашыруу таптакыр башка нерсе. Биринчиден топ түзүлдү, андан кийин элдердин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Түшүндүрүү иштеринен кийин эми ар бир топ өз алдынча анализ жүргүзүп чыгышты. Ушул айыл тургундардын арасынан булар анкета жүргүздүк. Анкета жүргүзгөндө негизинен айыл эли көпчүлүгү ушул ар түрдүү көйгөйлөрдү чыгарып чыгышты. Бирок ошонун ичинен бизге эң зарылы ушул балдар ойноо аянтчасы деп табышты да. Демилгелүү топ Куршап айыл өкмөтүнө жана жергиликтүү кеңешке кайрылды. Айта кетсек, жергиликтүү кеңештин депутаттары ишке жигердүү кошулуп, демилгелүү топко ар тараптуу көмөк көрсөтүп жатышты. 9 адамдан турган жумушчу топ түзүлүп, ага активисттерден тышкары айыл аймактын администрациясынын өкүлдөрү, жергиликтүү депутаттар, мектеп кызматкерлери жана ишкерлер кирди. Шагым айылынын демилгелүү тобу Куршап айыл өкмөтү менен жигердүү жарандар долбоорунун ортосунда кызматташуу жөнүндө 3 тараптуу макулдашууга кол коюлду. Ашар жол менен эле баштадык. Ушул жердеги коңшу коло соседтерибиз ар бир күнү 3 үй бүлөдөн тамак жасап пишип атат бул жерде. Аябай мындай колдоо көрсөттү да, тамагын алып келип, суусун алып келип, ушу бүтүп кетсин, ушу жаштар үчүн ушул жерде эс алабыз биз дагы балдар үчүн деп. Ошого мен аябай таң калып, бул жерде ынтымак, бул жерде элдин ынтымагы, Кудай кааласа бүтүп кетет ушул ишибиз. Биздин айылдын өзүнүн ишкер жигиттери бар, жанагындай КАМАЗ менен башка менен кызмат кылган, элге кызмат көрсөткөн. Бул жерге 56 машина мынандай немен алып келип туруп төгүп берди, сырттан карьерден алып келип туруп төгүп, анан айыл өкмөттүн ошо фронтальный погрузчиктерди алып келип туруп, ушуну жерде аянтчаны кайтып эле өзүбүздүн балдарыбыз тегиздеп берди. Анан ошол тракторлордон калган нерсени элдин баардыгы өздөрү жапатырмак чыгып эле подровнять этип тегиздеп чыктык. Курулушту каржылоо маселеси тез арада чечилиши керек болчу. Демилгелүү топ айылдыктарга кайрылып, дээрлик ар бир үй бүлө өз салымын кошту. Россия, Казакстан жана Кореядагы эмгек миграциясында жүргөн тургундар да четте калбай, социалдык тармактар аркылуу өз ара маалымат таратышты. Эл добровольный өзүнүн немеси менен 1000 сомдон берип атышат. Анан кийин мына биздин бизнесмендер дагы айтып кеттим, 20 миңден 5 миңден ар кандай немеде суммада берип атышат. Биз расчетный счет бар, ошол банкка түшөт, ошол жерден снимать этебиз. Жыйынтыгында аянтча салууга керектелчү акчаны жергиликтүү тургундар биргелешип чогултуп, айыл өкмөттө өз тарабынан каражат бөлүп берди. Мындан сырткары курулушка керектүү материалдарды жигердүү жарандар долбоору берди. Балдар ойной турган комплекс, секиче, селкинчек жана башка жабдуулар бардык балдардын, анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелгендердин да муктаждыктарын эске алуу менен орнотулган. Бүтүндөй долбоор жана демилге эң башынан эле инклюзивдик багытка ээ. Анткени бул өзгөчө балдары барда үй бүлөлөр көп. Мен кызым мүмкүнчүлүгү чектелген болгон үчүн мурун үйдө гана алып отурчумун. Азыр кызым ушул жака келип, ойноп, көп убактысын ушул жерде өткөзүп атат. Бизге дагы ата энелерге кыйла жеңил болду. Бардык айыл үчүн жакшы болду.
ушул демилгени көтөрүп биздин айылга ушундай жакшы балдар аянтчасын куруп бергендер үчүн чоң рахмат айтабыз. Эң негизгиси элди бир бириктирип, элди бир багытка мындай үндөп койду да. Эң негизгиси жана элде ушуну өзүбүз кылсак, өзүбүз кылсак болот экен деген неме пайда болду да. Кылсак болот экен, көп түкүрсө көл болот экен, 500 сом, 1000 сомдон эле бул кетет экен. Жасап койсок болот экен деген нерсе пайда болуп калды.